Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн сиздер менен аябай даамдуу, аябай оңой пирожки жасайбыз. Бул рецепт менен мен ар дайым жасап келемин. Эгерде сиздерге кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогуу болуңуздар. Мына ушундай болгон пирожкилер болот. Биз биринчи сүттү жылытып, ага тузду салып, ачыткыны дагы салып 10 мүнөткө коюп коебуз. Ачыткы эриш керек. Эми менде начинкасына картошка болот. Картошканы да бышканга коюп койдум. Мынакей 10 мүнөт өтүп, биздин ачыткы эриптир. Эми унду салып, өсүмдүк майын куюп, биз орточо болгон камыр жууруп алабыз. Камырыбыз өтө жумшак эмес, өтө каттуу болбош керек. Мына ушундай болгон камыр жууруп алдым. Эми аны жылуу жерге ороп коюп коебуз. Пиязды туурап, аны куруп алабыз. Картошка дагы бышты. Курулган пиязга паприканы да кошуп курудум. Картошканы арчып, эзип, ага курулган пиязды кошуп, татымына жараша туз салабыз. Эгерде сиздерге жаккан татымалдар болсо, ошол татымалдардан кошсоңуздар болот. Мына биздин начинка даяр. Камырыбыз дагы көтөрүлүп чыкты. Камырды дагы майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Бөлүп, тоголоктоп, аны дагы тыныктырып коюп коебуз. Мына мен майды койдум. Май кызыганга чейин өзүңүздөр көрүп тургандай кылып колдо камырды жайып, түйүп алабыз. Камырдын түйгөндө аны жакшылап бириктиришибиз керек. Бышып атканда ачылып кетпеш керек. Мына достор, биздин май кызыды. Отту орточо кылып, пирожкинин эки жагы кызарганга чейин бышырабыз. Мына аябай сонун болуп бышып атат. Достор, ушул рецепт менен сиздер да жасап көрүңүздөр. Аябай даамдуу болот. Начинкасын өзүңүздөр каалагандай кылып жасасаңыздар болот. Мына ичин көрүңүздөр. Достор, эгерде рецепт жакса, анда сиздерден лайк жана комментарийлерди күтүп калам. Видеонун аягына чейин мени менен чогуу болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин тынччылыкта, аманчылыкта болуңуздар.